Жалал Абад электр ачык акционердик коому жыл башында алдыга койгон ишмерчимдерди толугу менен ишке ашыруу үстүндө турат. Компаниябыздын негизги максаты калкты үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоо. Мындан улам атайын ишмерчимдин негизинде эрте жаздан баштап бардык электр түйүндөрү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Кыш мезгилинде авариялык өчүүлөрдү кыскартып, электр энергиясына болгон техникалык жоготууларды азайтуу максатында өз мөөнөтүн өтөп бүткөн авариялык абалдагы шкафтар терексай 35 киловольт аба чубалгысынын 2 чакырым аралыгы калыбына келтирилди. Ушул кезге чейин 7 чакырымы калыбына келтирилген эле. 35 киловольт Избаскент Камалдин аба чубалгысында 12 мамы жана Избаскент Восточный аба чубалгысында 2 мамы. Бардыгы болуп жогорку чыңалуудагы 14 мамы СК 22 тибиндеги мамаларга алмаштырылды. Ал эми капиталдык салым боюнча Токтогул районуна караштуу 22 чакырым, 3 терек өзгөрүш жана Нокен районунун аймагындагы 35 киловольт Избаскент Рахманжан аба чубалгысынын зымдарынын 8 чакырымы өткөрүмдүүлүгү жогору зымдарга алмаштырылды. Аталган чубалгылар 1969 жылдары курулгандыктан эскилиги эбак жетип, көз-кыш мезгилдеринде авариялык абалды жаратып турчу. Жогорку 35 киловольт чыңалуудагы 12 темир мамалар жуулуп, тазаланып, сырдалды. Көмөк чордондордун эски 36 дана 10 киловольт чыңалуудагы май өчүргүчтөрү жаңы заманбап вакуумдук өчүргүчтөргө алмаштырылды. Жыл сайын кардарлардын саны өскөндүктөн кубаттуулукту жогорулатуу максатында 35 дана трансформаторлор орнотулду. Бүгүнкү күнгө карата компанияга таандык 610-04 киловольт аба электр чубалгыларында 183.868 дана мамалар бар. Анын ичинен 16.941 данасы же 9,21% эскилиги жеткен деп катталган. Жыл сайын эскилиги жеткен жыгач электр мамычаларды бетон мамычаларга алмаштыруу жумуштарын улантылып жатат. 2014 жылы 400 дана, 2015 жылы 500 дана, 2016 жылы 900 дана, 2017 жылы 1900 дана, 2018 жылы 2994 дана абалы талапка жооп бербеген мамалар алмаштырылды. Кийинки жылы бул көрсөткүч мындан дагы көбөйөт деген ишеничибиз бар. Анткени Базар Коргон районуна темир бетон электр мамаларын чыгара турган атайын цехтин курулушу башталды. Пайдаланууга 2019 жылы берилет. Тейлөөнү талаптагыдай уюштуруу максатында автопаркты жаңылоонун үстүндө өз каражаттарыбыздын эсебинен 2018 жылы 10 дана унаа сатып алынган. 6 лабо, 2 манипулятор, 2 жигули. Алардын ичиндеги Кытай мамлекетинен чыгарылган Dongfeng маркасындагы 2 дана кран манипулятордун жүк көтөрүмдүүлүгү 25 тоннаны түзөт. Ал эми краны 10 тоннага чейинки жүктү көтөрө алат. Кузову 8 метрге жеткендиктен электр мамычаларды ташыганга ыңгайлуу. Аталган компания буга чейин 15 тонналык жүктү көтөргөн кран манипуляторду иштетип келген. Кран манипулятор Ала Бука, Аксы, Чаткал район электр тармактар ишканаларына өткөрүлүп берилди. Жаңы алынган кран манипулятордун бирин Сузак, Көгарт, Жалал Абад электр тармактар ишканалары иштетишип жатышат. Муну менен оңдоо жумуштарын ыкчам аткарууга кошумча шарттар жаралды. Узап бара жаткан жылы Жалал Абад электр ачык акционердик коому көйгөйлүү маселе болгон заманбап үлгүдөгү өлчөп ченүүчү аспаптар менен камсыз болду. Акыркы үлгүдөгү Нептун 2М, Сатурн М, УНЭП 2 өлчөп ченүүчү аспаптар менен 35-16 киловольт көмөк чордондорунун релелик коргоосун жана автоматташтыруусун текшерип жөндөө жумуштары аткарылат. Мындан сырткары 4 дана микрометр, CS 4105 1 дана мегаметр, Тетрон М50 72 дана мегаметр, E6 40 жана 69 дана ток күчүн өлчөөчү клештер сатылып алынды. Ушул аспаптардын жардамы менен аталган компаниянын кызматкерлери күнүмдүк жумуштарды аткарууда так диагностикага ээ болуп, ыкчам аткаруу үчүн кошумча шарттар жаралды. Алынган аппараттар менен бардык район электр тармактар ишканаларынын устаттары камсыздандырылды. Аспаптардын жардамы менен райондордогу оңдолгон трансформаторлордун сапатын ордунан текшерип турууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Биздин компания стратегиялык мааниге ээ болгон энергетикалык орнотмолордун бүтүндүгүн күнү-түнү бою байкоо үчүн видео көзөмөл приборлорун орнотуп жатабыз. Жыл ичинде бул долбоордун биринчи баскычы болгон бардык 12 ретордун имараттары жана короолору видео көзөмөлгө туташтырылып, андагы ыкчам диспетчердик кызматты байкоого алат. Ошондой эле 5 дана 35-610 киловольт чыңалуудагы көмөк чордондордо да видео көзөмөл орнотулду. Бул долбоордун экинчи баскычында көмөк чордондорду видео көзөмөл приборлору көзөмөлдөө үчүн ретордун ыкчам диспетчердик кызматына туташтырылат. Ал эми энергетика тармагын жакшыртуу үчүн 2019 жылда аткарыла турган ишмерчимдердин негизгилерине токтолсок.
610 киловольт вакуумдук өчүргүчтөрдүн орнотууну 2019 жылы да улантылат. Ошону менен бирге келерки жылы 2 дана 35 киловольт чыңалуудагы вакуумдук өчүргүчтөрдү алмаштыруу да мерчемдештирилүүдө. Шкафтар Терексай 35 киловольт аба чубалгысынын 9 чакырымы бүгүнкү күнгө кайрадан калыбына келтирилди. 2019 жылыда аталган аба электр чубалгынын 7 чакырымын калыбына келтирүү жумуштары улантылат. Темир бетон мамаларын чыгаруучу цехи ишке киргизилет. 35-10 киловольт жаңы дыйкан көмөк чордонунун курулушу башталат. Быйылкы жылы курулушу башталган Сузак жана Нокен районунун электр тармактарынын 3 участкалык бөлүмү ишке берилет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.